Назарбек Владимирович, биринчи окуя келгенде сунуш бергиле. Нарын району, Ат баш району боюнча айылдарды алмаштырып берет деп. Ошол сунуш кандай болду? Улан Болотбекович, бул айыл аймактарын тандоо процедурасы заявка берилип аткан учурда эле иш башталган экен да. Экономика жана коммерция министрлиги, муниципалдык орган боюнча агенттик, Айыл чарба министрлиги, АРИС чогуу группа чогулуп, Семирдин банкка жана заявкалар берип аткан мезгилде эле ошолордун менен иштеп бүт аныкталган экен да. Ал жерде баягы өткөндө Чоросевич айтып өткөн 4 критерий негизинен аныкталган. Эми ал жерде көп суроолор болду албетте. Халктын саны боюнча эң негизги жогорку критерийлер ошол халктын саны боюнча, анан кийин жакырчылыктын деңгээли боюнча экен да. Алыстыгы жөнүндө ал мындай 10 эле балл. Мезгил айтып коеюн, 4 критериянын бирөөсүнө тең дал келбейт да. Алыстыгы боюнча Миңбулак айылы Нарынга жакын. Экинчи Ат башы айылы Ат башынын райцентры жакын. Жакынчылык боюнча Миңбулак айылы өкмөтү азыр Нарын районунда бирден бир датадан чыгып элеккан айыл өкмөт болуп эсептелет. Райцентр Ат башы билесиз. Баардык соода түйүндөр баардык нерсе ошол жерде. Алда дал келбейт. Үчүнчүсү жазып коюпсуңар, республика бюджеттен алынган теңдөө трансферттеринин минималдуу көлөмү деп коюпсуңар. Мен сизге айтып коеюн, өткөн жума министрлик кабинети маалымат берди. Нарын облусу боюнча 270 миллион сом иштетилбей калган акча деп. Туурабы? Уктуңузбу ошол маалыматты? 270 миллион деп. Ошонун 72 миллиону Нарын районунда, 40 канча миллиону Ат баш районунда. Эми айтып коеюн, Миңбулак айтып аткан айыл өкмөтү 29 миллион сом иштетилбей калды. Силер беребиз деген жер. Ошондой эле Ат башы айыл өкмөтү Ат баш айылы 17 миллион сом иштетилбей калды. Кайра үстүнө кошуп бергендесиңар. Бир да критерийиңерге туура келбейт. Сизден сурандык эле, өтүндүк эле. Улан Бердоевич, комитеттин чечимине келип коелу, айылдар алмаштырып бергиле. Ат баш айылына өзгөрүш айылын кылып, Миңбулак айылына 8 март айылын кылып бергиле. Себеп дегенде бул эки айыл тең райондун эң алыс айылдары, жакыр айылдар көп критерийге дал келет. Түшүндүңүз да? Бул бекитилип калган программа болуп атат да. Андан бул 3-чү эле сектор болуп атат да. Кийинки секторго өтөбүз биз. Эми карап коесуңар, эми бере бересиңер, акчасы бардын үстүнө кайра акча бере бересиңер, иштетип алса кайра акча бере бересиңер. Карабайсыңар ошондой, акчасы жокто бербейсиңер. Улан Болотбекович, кийинки этапка киргизели. Кийинки меселе ошо эми комитет чечимине кошуп коелу. Уже Дүйнөлүк банк менен бул колдоп берип коюңуздар, ушуну чечимине кошуп коелу, ушу менен чогуу, рахмат. макулдашуу кол коюлуп уже кирип калды. Эми карап колду. Кийинкисине карап колду. Акчасы бар айыл өкмөттөрүнүн үстүнө эле акча коюп бере берсеңер. Алар биринчи акчасын иштетип алса, үстүнө кошо бересиңер деле. Ал жагын карайбыз. Башкалар ошо акчага зарыл болуп отурат. Кээ бирлер акчаны иштетпей отурат. Караш керек ушун баран. Рахмат.